Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабар Турак Чай каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Биз азыр Оштобуз. Керме тоонун жолундагы 225 кварталдан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Мына бул чоң трасса Ошту түндүк батыштан айланып өткөн объездная трассасы. Муну менен түз барсаңыздар, аэропорт жакка, ХБК тарапка, Кара суу жакка барса болот. Горгайден западный жакка келе жатканда Оазистен же болбосо Отордон өткөндөн кийин бул жерде Керметоо заправкасы бар. Ушул жерден оң тарапка бурулуп Керметоо айылына түз барса болот. Биринчи коммунизм айылы, андан кийин 225 квартал. Түз бара берели, анан кийин үйгө жетебиз. Көрсөтүүнү улантабыз. Биз азыр Керметоонун жолу менен асфальттан эч жака бурулбай түз эле келдик. 225 кварталдын кире беришинде турабыз. Ушул жерге келгенде оң жака буруласыздар. Бул жакта трансформатор бар, чоң тал бар. Трансформатордун жанынан эле оң тарапка бурулуп жогору чыгасыздар. Кайра оңго буруласыздар эң акыркы көчөдөн. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Биз сатыла турган үйгө, анын көчөсүнө жетип келип калдык. Азыркы биз көрсөткөн жол менен түз жогору чыгып, эң акыркы оңго бурулган көчөгө тетиги жерден бурулдук дагы 100 метр жүрүп, кайра эле мына бул жерден ылдыйга оңго бурулдук. Бул 3-чү көчө. 3-чү көчөгө бурулуп дагы 50 метр жүргөндө оң тараптагы биринчи мына ушул үй сатылат. Бул үйдүн номуру 11-чи. 3-чү көчөнүн 11-чи үй экен. Ушул үйдү бүгүн сиздерге тартып көрсөтөбүз. Сатыла турган үй ушул үй. Бул үй жаңы үй. Андыктан көңүл буруп туруңуздар, ушул үйдү бүгүн сиздерге көрсөтүп коелу. 5 сотук жер аянтында жайгашкан. Көрүп турасыздар, чатыры шифер менен жабылыптыр. Өстүрмөлөрү дагы бардыгы кагылыптыр. Терезелери пластик, сырткы фасад декор болуп жасалган. Айланасы бүт тосулган. Арт тарабы шыбалыптыр. Анан боковойлору дагы бүт тыныке кагылып, тосулуптур. Жеринин чегарасы мына ушул бурчтан наркы дубалдын чекесине чейин барып такалат экен. Үйдөн чыккан саркынды суу үчүн бул жакта, көчө жакта көрүп турасыздар, септик жасалыптыр. Бул ушул 3-чү көчө, бул өзү тупик көчө окшойт менимче. 100 метр ылдый түшсөңүздөр көрүнүп турат. Буталган талдардын астынан каналдан суу өтөт экен. Ошол жерден бери насос таштап суу тартып келсе болот экен. Бул 3-чү көчө. Столбалар отургузулуптур, электр линиясы тартылып келиниптир, жарыктандыруулар дагы коюлуптур. Анда көрсөтө берели, сиздер алыстабай туруңуздар. Бул үйдүн баасы $75 000 кеми бар. Эгер жаккан болсо, биз ээсинин телефон номерларын экранга жазып койдук. Бул үйдү бүгүн сиздерге колдон келишинче кандай болсо ошондой, болгондой тартып көрсөтүп бермекчибиз. Мына көрүп турасыздар, сырткы дарбазасы. Кыргыз орнаменти менен жасалыптыр. Оң жагында калиткасы коюлган. Үйдүн алдында бүт брусчатка басылыптыр. Сыртка дагы 1,5 метр чыгарылыптыр. Чегара мына ушул кызыл тумбадан башталат. Бул жагы дубалдын аркы чекесине чейин. Ушул кызыл пескоблок тумбадан нар жагы кошунага карайт. Анда кирели, жүрүңүздөр, алыстабай туруңуздар. Навес дагы ушу дарбазадан 1 метр бери чыгарылыптыр. Үстү арка болуп жабылган. Дарбазаны ачып үйдүн алдына киргенде эле бул жер унаа коюучу жай. 2 же 3 унаа ушул үйдүн алдындагы навестин астына батат, коюлат. Үйдүн алдына көрүп турасыздар, навестин астына бүт евро брусчатка басып коюптур. Жер аянты кызыл китеп боюнча 5 сотук чыгат. Бул жер жашыл аянтча, айланасын бүт ушундай гүлдүү тосмолор менен тосуп коюптур. Төрдө ажаткана навестин астында, анын астында болсо очоккана, бер жагы 8 тонналык суу кампа, нар жагы навес, анан бери карап бүт катар үй курулган. Үй мына бул чекеге чейин. Көрүп турасыздар, үй жакшы курулган, бул жагы эркер болуп чыгарылган. Сырткы фасад декор болгон, мындай терезелердин сыртында обналичкалары менен терезелер бардыгы пластик болгон. Анан фундаменттин сырты сокол кафел менен жасалган. Азыр бул үйдө эч ким жашабайт. Жай мезгили келип, бир 3 айда өзүбүз келип жашадык.
Азыр шаарда квартирада эле жашайбыз. Келип жашаганга деле убакыт болбой жатат. Балдар деле жаш, жумуш менен эле алекпиз деп атат үйдүн ээси. Эми турганга караганда муну сатып эле жиберели деп ушинтип үй бүлөлүк чечим кылыптыр. Эми ушуну сатып атат. Эгер үй жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалып, ээси менен сүйлөшүп бир келишиңиздер. Мен үйдү сиздерге бир катар көрсөтүп берейин. Анда баштадык. Бул жерге атайын навес курган, көрүп турасыздар. Тепкич куйган. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тепкич менен бул жагынан да көтөрүлүп чыкса болот экен. Чыкканда эле оң жагына да ушундай бир аз площадка куюп коюптур. Бул болсо негизге кире бериш, бурон эшиги эки жерден ачылып жабылат экен. Замогу бар экен. Аны ачып киргенде эле бисмиллахир-рахманир-рахим мына узун келген коридору. Ойбой. Араса сонун караңыздар. Мына бул үйдүн коридору туурасы 1,5 метрдин тегерегинде. Дуалдары бүт обой, ачык түстө. Потолоктору гипсокартон, кичи лампалардын ордулары даяр экен. Кээ бир жерлерге люстра асып койсоңуздар болот экен. Терезелери пластик, подоконниктери да пластик. Полуна болсо ламинат төшөлүптүр. Эшиктер хай-тек эшиктер коюлуптур. Азыр эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра берейин. Төрдөгү биринчи бөлмөгө башпагайынчы. Мына бул бөлмө, бул зал экен. Конок бөлмөсү экен. Көрүп турасыздар. Туурасы 4 метрден ашууnuраак, ал эми узундугу 5 метр чыгат экен. 4кө 5 20 метр квадрат десек дагы болот. Дуалы обой, потолок көрүп турасыздар, тегиз жасалыптыр. Люстра илип коюш керек экен. Бөлмөдө бир терезеси бар экен, ортосунан ачылат. Отопление киргизилиптир. Полу болсо ламинат. Бул зал, конок бөлмөсү экен. Эшиги мына хай-тек эшик коюлуптур, күрөң түстөгү эшик. Коридорго дагы отопление батареялары коюлуптур. Коридор дагы жылуу болот экен. Эми экинчи бөлмөнү көрсөтөлү. Экинчи бөлмө, мына экинчи эшиктен киргенде ортодо турат. Бир эшик, бир терезеси бар. Бул спальня. Детский спальня. Көрүп турасыздар? Чакан бөлмө, туурасы 3 метр, узундугу 4 метр, 12 чарчы метр чыгат. Потолок тегиз жасалган. Дуалы потологу обой, гипсокартондон кийин потолочный обой жабыштырып краскалаган. Дуалы обой, полу ламинат, отопление киргизилген. Бул детский спальня, кыздар үчүн. Ортодо дагы бир бөлмө бар экен. Бул эмне? Бул болсо прачечный экен туугандар. Мына Аристон ушул жака коюлуптур. Көрүп турасыздар. Чакан бөлмө, же болбосо кладовка деп койсок болот экен. Полу кафел болуптур. Андан кийинки эшикти ачып бул жака кире турган болсок, бул санузел. Киргенде мына полу дуалы бүт кафел болуптур. Төрүндө болсо форточкасы бар экен. Бул жак болсо жуунуучу жайы, отопление киргизилиптир. Ортодон барьер болуп бөлүнүп тосулган. Бер жагына занавеска тосуп койсоңуздар болот. Парда же болбосо стеклянный тосмо кылып койсоңуздар болот. Бул жерде болсо унитаз орнотулган, раковинасы үстүндө күзгү текчеси менен. Бул санузел. Көрүп турасыздар, полу дуалы бүт кафел болгон. Жуунуучу тазалык бөлмөсү. Андан кийинки эшиктен кире турган болсок, бул бөлмө дагы спальня. Бул балдар үчүн же кыздар үчүн дагы бир спальня бөлмө, 3кө 4, 12 чарчы метр чыгат. Мунун дагы ремонту көрүп турасыздар, жаңы. Пол ламинат, отопление бар, дуал обой, потолок гипсокартон, анан потолочный обой болгон. Люстра эле асып койсоңуздар болду. Бөлмө даяр. Эми сырттан киргенде оң жака бурулуп, оң жактагы эшиктен кире турган болсок, бул бөлмө кухня, ашкана. Көрдүңүздөрбү? Сол тарапта мына ушул чекеден баштап наркы чекеге чейин көрүп турасыздар. Кухнянын атайын эмереги коюлган. Кенен эмерек коюлган. Бурчка болсо идиш жуучу жайы даярдалган. Суулары дагы туташтырылыптыр. Асты, үстү өз-өзүнчө текчелери менен көрүп турасыздар. Бул жагына болсо аралчасы дагы жасалыптыр. Бул жака дагы өзүнчө бир бөлүгү менен болуптур. Төргө болсо ушундай бир тосмо кылып, көрүп турасыздар, отопление печкасы ушул жака киргизилип жасалыптыр. Бул жагы топка. Көрдүңүздөрбү? Насос системасы менен бүт үйдү мына ушул топка печкасы ысытып жылытат экен. Бул жакта болсо күн чыгыш жагында терезеси бар экен. Ушу үй менен дуалдын ортосунда да 1 метр аралык бар экен. Ушул жерде эле
сырттан көмір отунду алып кирип алып, ушул жерде эле кухнянын алдынан отту жагып, үйдү ысытып жылыта берсе болот экен. Пол ламинат, дубалдары обой, потолок гипсокартон, анан потолочный обой, бул жерге люстра асып койсо болду. Бул жер болсо тамак ичүүчү жайы. Мына бул мебелдердин бардыгы калат экен. Ушуну эске алып коесуздар. Эми кухнядан бул жака кирели, бул жакта дагы 2 бөлмөсү бар. Бул болсо коридору, көрүп турасыздар. Бул жакта бир терезеси бар. Сол тараптагы бөлмөгө кире турган болсок, бул чакан детский бөлмө. Жаш балдарыбызды ушул бөлмөгө жайгаштырып койсок болот. Жана бала бакчага барган, начальник класста окуган балдарды ушул бөлмөгө жайгаштырууга мүмкүн. Чакан бөлмө, узун туурасы 3x3 9 квадрат чыгат. Ремонту жакшынакай. Бул жакта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул кенен бөлмө. Туурасы 4 метр, узундугу 5,5-6 метр. 30 квадраттын тегерегинде туугандар. Көрүп турасыздар, ремонту аябай жакшы. Гүлдүү обойлор менен жасалган, потолок гипсокартон 2 баскычтуу жасалган. Кичи лампалардын ордулары тешилип даяр болуптур. Ортого бир чоң люстра асып коесуздар. Бөлмөдө 2 терезеси бар. Ар бир терезенин астына ушундай отопление батареялары дагы орнотулуптур. Полуна болсо ламинат төшөп коюптур. Жакшы. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына бул эмеректер калат экен. Ошондо бир бөлмө. Бул детский менен 2-нчи бөлмө. Бул ашкана менен 3-нчү бөлмө. Бул жакта спальня менен 4-нчү бөлмө, наркы спальня менен 5-нчи бөлмө, зал менен 6-нчы бөлмө. 6 бөлмөлүү үй экен да. Мына бул кладовка, санузел, коридор, топкаларды кошпогондо. 6 бөлмөлүү үй. Мына биз баарын көрсөтүп эми сыртка чыктык. Бул жерден дагы мына кранттан суу чыгат окшойт менимче. Бул жерге мына жаш көчөттөр отургузулган экен. Бул жерде тегиздеп коюптур. Менимче көң биогумустарды алып келип салып, дагы да болсо жаш көчөттөрдү отургузуп, бул жерди көрктөндүрүп, жашылдандырса болчу да экен. 8 тонналык тоголок суу кампа жасаттырыптыр, көрүп турасыздар. Ушул жерге жана водовоз менен сууну алып келип толтуруп туруп, анан ушундан эле насос менен сууну үйгө тартып киргизип жашай берет экен. Бул жакта болсо навестин астында очок гана, бул жагында чоң казан, нар жагында дагы бир казан, ортодо болсо самовар. Бул жака дагы тапчан коюп алса болчудай окшойт менимче, нар жагы очок гана болуптур. Бул жагында бир нерсеге пайдалансаңыздар болот экен, эми карап көрөсүздөр. Потолок болсо чатыры тыныке менен жабылыптыр. Очок кананын оң жагында бул жакта навес бар экен. Мына көрүп турасыздар. Бул жакты навести, кладовка, отункана жана башка максатта пайдаланса болот экен, дейби? Ушул 5 сотук жер аянты. Үйдүн баасы $75,000 кеми бар. Документтери баары так экен. Бул өзү 225 квартал Керметоонун жолундагы. Ош шаарына карайт, шаар мэриясына карайт. Шаардык статустагы жер. Шаардык статустагы жаңы чек. Жаккан болсо биз экранга ээсинин телефон номерун жазып койдук. Ошол номерларга чалып сүйлөшүңүздөр. $75,000 кеми бар экен, ошол баанын тегерегинде сүйлөшөсүздөр. Керметоого маршрутка каттап турат. Азыркы биз көрсөткөн трансформатордун жанына чыксаңыздар, маршрутка каттап турат. Ошол жерден маршруткага чыгып, шаарга барып келип каттап турсаңыздар болот. Биз анда жыйынтыктайбыз. Бул жерде 5 кошкон эл, ар ким ар жактан келген, жаңы чек, жаңы үйлөр, жаңы жашоо, туугандар, жаңы кошуналар. Алардын катарында сиздер да буюрса келип кошуласыздар иншалла. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, аманчылыкта көрүшөлү. Аллах таалам баарыңыздарды бала чакаңыздар менен колдоп, коргоп турсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.